Кутман таңыңыздар менен саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Мынакей бүгүн жума күнү сиздер менен кайрадан биз түз эфирдебиз. Бул Ынтымак телерадио компаниясынын достор эксклюзив берүүсү радио жана ТВ биргеликте ишин алып барууда. Бүгүн бизде конокто достор, адатка айланып калды. Өзгөчө бир үрп адатыбыз, өзгөчө коногубуз келди достор. Актриса ырчы Жазка Абдыразакова айым конокко келген. Саламатсызбы экен? Куш келипсиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар жана ошондой эле Ынтымак телерадио компаниясынын жалпы жамааты. Чоң рахмат сизге келгениңиз үчүн. Болгондо дагы алыстан келдиңиз, убагында жетип келдиңиз. Ушу менин билишим боюнча ушу Кадамжайдын Охна деген жерден учуп, самолетко учуп келдиңиз окшойт негизи, таңгамал чыгып эле уйкуңузду бөлүп, көрөрмандарга бир көрүнүп коеюн деген максатта. Мен эле буга чейин бул сизге берүүнү түшүндүрө өтөйүн. Бул эмне деген берүү? Эмне деген передача экен бул? Негизи обого эле чыгып атат. Бул эксклюзив берүүсү, келген коноктордун эксклюзиви. Демекчибиз, ошо менен биргеликте радио сурак катарда болуп кетиши ыктымал. Сиздин ички дүйнөңүздү болушунча алып чыкканга аракет жасайбыз. Биздин телекөрүүчүлөр биргеликте. Менин оюмдан бир дагы суроо чыкпайт бул передачада. Мен телекөрүүчүлөр менин жардамчыларым. Ошо телекөрүүчүлөрдүн жардамы менен биргеликте сизге суроолорду даярдайбыз. Макулдайм. Бардыгы түз эфирде келет. Радиодо бар автоунаасында чуркап баратканда, наушникте радиодо угуп бараткандар радиодо угушат, үйүндө жолдошторун, жубайларын жумушка жөнөткөндөр, бала чакасын мектепке же болбосо бала бакчага жөнөткөндөр азыркы тапта телевизордо көрүп жаткан кези. Даярсызбы анда эмесем? Даярмын. Кеттик. Алдыла сиз үчүн резюме катары бир 10 чакты сурообуз бар. Оңой эле суроолор. Ошого жооп бергенге аракет жасайбыз. Эмне себептен эрте менен десеңиз дагы сиздин сурооңузга эрте менен келген коноктордун бардыгы тең баягындай стоп деген бир кнопкасы жакшы иштебейт. Уйку сурап турган кезинде болушунча чынчыл жооп бергенге аракет жасашат өздөрүчү. Түштөн кийин кечинде ойлор ордуна келип, деп туруп кыйтырылык жанып калат дагы, өзү калганда жооп бергенге аракет жасап калышат. Даярсызбы анда эмесе? Кеттик. Толук аты жөнүңүз кандай? Жазгүл Абдыразакова Айдаровна. Кайсыл жерден болосуз? Баткен областына караштуу Кадамжай районунун Охна айылынан. Охнанын өзүнөн болосузбу? Охнанын өзүнөн болом. Жолдо баратканда, Айдаркенге баратканда жолдо Охна. Охнанын өзү. Жол мындай көпүрө ылдый түшүп кеткен жерде. Дал ошол. Ошого жетеби же одан өтөбү? Охнанын башталышы эле. Башталыш экен. Башталыш эки жер болуп калат. Айдаркенден келатканда башталыш болуп калышы мүмкүн. Жок, Кадамжайдан баратканда. Кадамжайдан баратканда башталыш болуп калса эң жакшы. Кайсыл спортко кызыгасыз? Уктоо деле спорт. Чындап эле туура эле айтасыз. Уктоо деген спорт. Көптөгөн биздин азыр телевизордо көрүп жаткан же радиону угуп жаткан мырзалардын суроосу болот. Үй бүлөлүк абалыңыз? Бойдок. Бойдоксуз. Өзү үй бүлөдө канча бир туугансыз? 4 бир тууганмын, 2 агам бар, 1 иним бар. Жана мен. Жакшы. Кайсыл сиздин хоббиңизди кандай? Хоббим спортту чечтик. Бийлөө. Ырдоо, бийлөө. Кайсы бийди көбүнчө кызыгасыз? Чыгыш бийи. Чыгыш бийи. Жакшы. Чыгыш бийин бийледиңиз беле өзүңүз же профессионалдуу катары? Жок, профессионалдуу катары бийлеген эмесмин, бирок кызыгам, бийлеп калам. Буюрса жакында клиптер дайындап атабыз. Дал ушул чыгыш бийинин коштоосунда. Клип, ооба. Кайсыл ырга? Жакында эле жаздырып келдим. 3-4 күн болуп калды. Кечирбейм, кайрылба деген. Кечирбейм, кайрылба деген, Бүгүн буюрса эксклюзив катары акапелла болсо дагы бир акапелла сунуштайт экенбиз да, ырда. Ушундай ыр бар да. Эң жакшы, акыркы суроолордун бири сиз үчүн өрнөк жана кумир болгон адамыңыз. Кумир болгон адамым бул албетте эле менин апам. Апамдай болгум келет. Өрнөк болгон адамыңызчы? Пример, өрнөк. Апаңыз кумир, түшүнүктүү. Өрнөк мисалы үчүн сиз актриса деп тааныштырдым, ырчы деп тааныштырдым. Өзүңүздү бир кайсы ырчыга окшоштурасызбы, кайсы бир актрисага окшоштурасызбы? Билбейт экем, окшоштурбайм деле. Көбүнчө Кенже Дүйшөбөгө окшошсуңар деп калат. Кенже Дүйшөбө, өрнөк катары Кенже Дүйшөбөгө көрсөк болот экен. Эң жакшы. Демек мен сизди актриса деп тааныштырып өттүм. Эмне себептен актриса? Ушул актерлук окуу жайды аяктадыңызбы же кайсыл бир клиптерде ойнойсузбу, кинолордо ойнойсузбу? Клипке катышкам, ооба. Бир клипке түшкөнмүн, анан кино жаатында болсо Эфир сериалынын 2-сезонуна катышканмын. Эфир сериалынын 2-сезону. Ошол жерде кайсыл каармандын ролун аткардыңыз?
айтыш керекпи? Билбейм, азыр биздин телекөрүүчүлөр дагы тапта телевизор көргөн азыр адат болуп калыптыр. Биздин ар дайымкы телекөрүүчүлөр бар. И силер чакырган конокту мен көрдүм. Азыр YouTube'дан карадым, ушул турбайбы депчи. Демек ушул каармандын дагы ролу сизге жакпаган окшойт, Жок, мага жагат. Бир аз мен терсирээк каарман болгон. Стерванын ролунда болгом. Секретаршасы болгом, бир депутаттын. Жана ошондой эле мен аны сырттан тымызын жактырып, кызганып жүрөм. Жакшы. Ушул мүнөзү боюнча дагы белгилеп кеттиңиз, стерванын ролун аткардым депчи. Ушул стерванын ролун аткаруу сиз үчүн оңой болдубу же адаттагыдай эле, көнүмүш адаттай эле сону аткардыңызбы? Жок, мага негизи кандай десем, аракет кылдым, бирок мындай жашоодо шайыр жүргөн үчүн бир аз кыйын экен. Бат эле башка образга түшүү. Эң жакшы, бул жерде дароо эле сиздин жашыңызды сурагандар көп эми. Жашты айымдан сурабайт деген өзүнчө бир этиканын бир эрежелери бар экен. Демек ушу этиканын эрежеси боюнча дагы бир аз бузганга дагы жол барып, мектепти кайсыл жылы аяктадыңыз эле, кайсыл жерде? Же болбосо башкачасы, бул жылы канча жылды белгилейсиз мектепти аяктаганга? Мектепти мен Кадамжайдан бүткөм, Охнадан, Сайдул Атешев атындагы орто мектебинен 2007 жылы. Быйыл буйруса 14 жылдыгыбызды белгилейбиз. Быйыл 14 жылдыкты белгилейт экен достор, мынакей. Сиздер үчүн өзүңүздөр минустарды чыгарасыздарбы, кандай кыласыздар? 6 жаштан барды, 5 жаштан барды, балким 8 жаштан баргалдыр. Скидка кылып берем дейм. Жашкабы, Ооба. Жакшы. Ками бар деп калат коштуктар. Ками болсо эле болду. Демек урматтуу ушу сиз да көрүнүп калсаңыз керек, ар дайым эле Охнада жашайсыз. Демек ушу бизди көрүп жаткан бүтүндөй жалабатчыларга, ошчуларга, нокенчи, нокатчыларга баардык саламдарды жөнөйбүз. Ушу чыны кош кетет негизи. Баардык ийгиликтерди кааламакчыбыз. Кийинки суроолор сизге. Саламатсызбы? Бул башкача суроо келиптир. Саламатсызбы Ынтымак радиосу? Азыркы тапта мен радиону автоунаада угуп жатам дейт. Сизге келген коноктун үнү аябай сонун экен. Бирок мен келбетин көрбөй жатам дейт. Эмнеге? Келбетин радиодо угуп баратат да. Радиодо угуп баратам, келбетин көрбөй жатам дейт. YouTube'да ачсаңыздар эле көрөсүз. Өзүнү сүрөттөп бере алабы экен дейт. Сөз менен. Кантип сүрөттөйм? Мисалы үчүн кандай? Бою мынча, көз мындай, түсү мындай, кашым кара, көзүм кара дегендей. Өзүңүздү кандай сүрөттөй аласыз мисалы үчүн? Күзгүнө карабай туруп. Боюм 1.65. Арык. Арык, чындап эле арык. 90, 65, 90. 90, 65, 90. Ак. Көздөрүм дайым күлүп турат. Ак, бул денеңиз ак болот да, терет. Жүзүм. Ак жүздүү. Ак жүздүмүн. Ак жүздүү, Чачым орто. Узун эмес, кыска эмес. Угуп атасыз, урматтуу радио көргөн. Элестетиңиз дейм. Элестетип атып анан кийин жол эрежесин сактап барыңыз. Жолдун четине туруп элестетиңиз бирок. Эң жакшы. Сизди дагы ырчы деп тааныштырып өттү дейт бул жерде. Өзүңүздү көбүнчө ырчыбы же актриса деп элестетесизби дейт. Өзүмдү ырчы деп элестетем, албетте. Ырчы дүйнөсүнө, ырчылык дүйнөсүнө, ошо эстрада жаатына канча болду аралашканыңызга? Негизи 2010 жылы баштаганмын. Арада бир аз турмуш шартка байланыштуу тыныгуу болуп калды 7 жыл. Анан 2017ден баштап кайра жаңыдан киришип баштадым. 2017ден баштадыңыз. Демек ушул көбүсү кайсыл жанрдагы ырларды ырдайсыз? Кайгылуу, шаңдуу, романтика, романспы? Кайсыл жанрды өзүңүз элестетесиз? Негизи мен кайгылуу ырларга жакынмын. Ырдаганда дагы ошо кайгылууга жакшыраак образ берет болушум керек. Билбейм, жан дүйнөм негедир ошо кайгылуу ырларга жакын. Анан бизде көбүнчө тойдон иштеп калбадыкпы? Ырларымдын көбү эле шаңдуу ырлар. Шаңдуу бийлетиш керек туурабы? Тойдо келгенде баардыгы тойский вариант деп сурап калышат. Ошо менен биргеликте тойго чыгып калдыңыз дейт. Сиз жар-жарды дагы аткарат окшойсуз. Жар-жар менен киргизет окшойсуз. Албетте. Сиздин жар-жарыңыз кандай? Жалпырдаган жар-жарбы? Жалпырдаган, классикалык эле. Үйлөнүштү 2 жашта, кошулушуп 2 жашта, ушты жар-жар ушу бардык, жар-жар. Жакшы, ушул киши автору ким экен негизи мен билбейт экенмин, ушуну сураштырып жүрөм ар дайым. Ушул автор дагы негизи байып кетиш керек эле. Канча деген Ордолоо шаарыбыздын өзүндө эле эң кеми болгондо бир 30 чакты ресторан бар. Кеми, мындай көзгө көрүнөр ресторандардан 30 чактысы бар. Күндүк ар бирине бирден той. Элестетиңиз, ар бирине бирден той, 30 жар-жарчы чыкты бир заматта.
кошулушуп 2 жаш болупту. эк жар деп ырдады. Карасаңыз, ар биринен алганда дагы күнүдө 100 сомдон алса дагы ар бир ырга болуп кетмек да. Сиздерге келейик, жалпыңыздарга келейик. Сиз Жазка Абдыразакова деп азыр YouTube'дан көрдүм мен сизди дейт. Сизге ийгилик болсун. Аябай сулуу айбийке турбайсызбы дейт. Рахмат. Сиздин репертуарыңызда канча ыр бар? Анан канча ырына клип тарттырдыңыз? Репертуарымда жалпысынан 17 ыр бар. Клипке келсек, бир эле клип бар азырынча. Буюрса, жакынкы күндөрдө экинчи клипибизди элге тартуулайбыз. Сыр болбосо дейт. Эгер ушу жар-жарга сизди айтууга чакырган болсок, канчага чыгып бересиз дейт. Ушу от и до деген той. Ошто, Бишкектеби, Жалал Абадта. Мисалы үчүн айтайлы, Ошто дейлик. Ошто шаар ичи болсо 5000 сом. Бул жар-жар кирет ичине. Ошо Жар-жар менен антракт. Антракттен толугу менен антракт алып бересизби же 2-3 ыр? Жок. 2 ыр болот. Эгер суранса 3-4. Жакшы, суранып көрүңүздөр достор. Жазка бийке, саламатсызбы? Сизге ийгилик каалайбыз. Ушул сиз жашоодогу эң баалуу нерсе сиз үчүн эмне дейт? Жашоодогу баалуулуктар деп Сиз үчүн жашоодогу баалуулук эмне? бул биздин ар бир мүнөтүбүз баалуу деп эсептейм. Ошол убакыт, ар бир мүнөттөр. Жакшы, сиз фонограмма дегенге көз карашыңыз кандай дейт? Фонограммага көз карашым түз эле. Эгер мисалы кандай десем, аппаратурабыз жакшы болсо, албетте живой ырдаганга, жандуу үн менен ырдаганга эмне жетсин. Бизде көбүнчө аппаратура талапка жооп бербей калат, ошон үчүн аргасыздан кээде фонограммадагы ырдап калабыз. Сиз кайсыл окуу жайда аяктадыңыз эле дейт? Мен 2 окуу жайда аяктаганмын. Москвадан бүткөнмүн. РУДНден экономфакты жана ошондой эле Оштон юрист юрду бүткөм. Институтта. Эгемерди Самидиновичти бүттүңүз ушул башчылыгында. Токторов Эгемерди Самидиновичке дагы чоң салам. Быйыл дагы тапшырайын деп атам. Дагы 3-чү. Көпчүлүк сурап калат, окуй берип тажаган жоксуңбу деп. Демек ушул пайдасы тийип жатабы азыр 2 дипломуңуздун? Пайдасы азырынча тиелек. Азыр сиз экономист, юрист турбайсызбы? Азыркы тамашаларга көптөгөн айткандай 90-жылдагы төрөлгөн балдардын ата-энелеринин эмнегедир көзүнө бир гана юрист менен экономист кесип көрүнөт, калгандары көрүнбөйт депчи. Жок. Мен ата-энемдин каалоосу менен тапшырган эмесмин. Биринчи мен ата-энем каалаган, мен медик болушумду, бирок негедир өзүмдү ушунчалык окуйун деп мажбурласам дагы болгон жок. Айла жок, ошол өзүм каалаган кесипке тапшырганга туура келди. Апам да көп урушту, сен бүтпөйсүң, сен окубайсың аны деп. Бара-бара мен өзүмө ишендим, ошол кесипти аркалап иштеп кетериме. Анткени өзүмдүн мүнөзүм дагы бир аз катуураак. Же эркек балдардын арасында өскөнгө, билбейм. Эркекчеракмын. Жакшы. Саламатсыздарбы, сиздерден сураныч дейт, жар-жарды бир шиңгил болсо да ырдап берсинчи дейт. Жар-жар. Үйлөнөйүн деп чечтиңизби? Азыр эле эртең менен эле таңгамал жубай менен кайра үйлөнүп жаткан окшойт. Эфирде караганча жар-жар деп, жар-жар менен кухняга кирип азыр көбүрөөкүлүктө чай ичет, төрдөн орун алышып. Макул, суранычыңыз боюнча ырдап берейин. Кошулушуп 2 жаш жуп болуптур жар-жар, кубанышып эл журтту кутконуптур эй жар-жар, толкуп келген мейманга той баштайбыз жар-жар, болушунча аянбай бой таштайбыз эй жар-жар, бой таштайбыз эй жар-жар. Заматсыз, чоң рахмат. Бир сиңгил кухняга кирдиңиздер, жар-жар менен биргеликте сиздерди алып кирдик азыр. Мына тамада дагы бар, жар-жар ырдаган бийке дагы бар. Алып кирдик кухняда бимарал чайларды ичип, төрдөн орун алыңыздар. Азыр бала чакалар келет, туугандар келет, барыңыздарга кутман таң деп туруп, калуу тилектерин айтып кетишет, урматтуу телегөрүүчү. Кийинки суроолорубузга дагы өтөлү. Саламатсызбы Жазка айым, сизге суроо. Сиз өзүңүздүн мүнөзүңүздү кайсыл музыкалык аспапка окшотосуз дейт? 2 суроо бар экен бул жерде. Өзүмдү билбейм. Мындай токтоо, негизи токтоомун. Токтоо болгон болсоңуз, кайсыл музыкалык аспап токтоо болушу мүмкүн, мисалы үчүн? Добул баска окшотосузбу өзүңүздү? Даң дуң 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 деп туруп тарап эле.
Ага деле окшойм. Же көп курдуу фортепиано, аккорддор көп. Жок, андай ызычуу эмесмин. Ызычуу эмессиз. Жок. Ызычуу эмес болсо аккордеон. Аккорддордо ченелген. Тартканда өзүнө керектүү бир обун чыгар шыктым ал. Чыкыл кыяксызбы? Бирөө нервин ойногон, сетип. Кеде эле тийген жагат негизи. Кыл кыяк бар экен, анда аккордеон бар экен, дагы же сыбызгыбы? Жок. Сыбызгыда флейта болушу мүмкүн кайсысы? Кыл кыяк го дейм. Кыл кыяк, акыры. Мени жеген. Мени жегенге. Жакшы. Кийинки суроолор саламатсызбы? Мынакей сизге браво дейт. Аябай сулуу бийке турбайсызбы дейт. Сизге суроо. Сиздин оюңуз боюнча мырзалардын сулуулугу кандай болуш керек дейт? Мырзалардын сулуулугу анын мүнөзүндө, ички дүйнөсүндө болуш керек. Мүнөзү ички дүйнөсү. Демек, сонун мырза бою мисалы үчүн 1.75-1.80, салмагы дал ошондой, 150-160 килограмм сонун чоң жигит. 1.80 салмагы, 160 килограмм салмактуу мырза, бирок ички дүйнөсү аябай сонун. Тиелиңиз. Ошол го дейм. Акчасы жок болуп калышы мүмкүн. Акчасы болбой эле койсун. Болбой эле койсун. Демек, сиз үчүн биринчи орунда акылдуу болуш керек. Акылдуу. Жашоого бир максаты болуш керек. Бүгүн күн өтсө, курсагым тойсо, эртең бир нерсе болот да, бир нерсе кылабыз да дебей, бир максат менен жашаш керек. Ошо койгон максаты кандай болуш керек? Сиздин оюңуз боюнча. Жашайм деген мырза болуш керек. Эми бардыгы эле жашайм дейт. Эттеп машина алсам экен, анан тияка барып ойноп келсем, бияка барып ойноп келсем деген максат эмес. Жашасам, бала чакалуу болсом, балдарымды тарбияласам, ата-энемди карасам. Бала чакка жөнүндө эстеп кеттиңиз. Сиздин максатыңыз, кыялыңыз боюнча канча балалуу болууну каалап жатасыз? Негизи жаш балага жакынмын. Канча балалуу десем, Кудай канча берсе ошончо. Баатыр эне болгонду кыялданам негизи. Заматсыз. Негизи ушу кыялданганды жакшы көрөсүзбү жана кыялдануу ишенесизби? Өзүм көп кыялданам, ишенем албетте. Кичинемен кыялданган нерсемдин мисалга алсак, көпчүлүгү эле болду. Баары эле болду десем болот. Ошон үчүн ишенем. Бул жерде дагы ошо мен бул суроону бекеринен берген жокмун. Кыял менен максат деген эки сөз бар экен. Кыялдануу, мен буга жетишим керек. Буну алышым керек. Максат, буга жетишим керек, буну алышым керек деген экөөнүн кандай бир жетүүчү маарасы деп коебу, бир да. Кыял менен максаттын айырмасы эмнеде? Максат дегенде ошол нерсеге жетем деп толугу менен аракет кыласың да. Кыялданганда кээде ой, көзүңдү ачсаң эле Таиландда болуп калсаң, же Дубайда болуп калсаң, же канатым болсо деп ошондой фантастикалык жака көбүрөөк да. Максат болгондо ошол нерсеге мен жетем деп аракет кыласың. Максат деген мына жашоодо, турмуштагы реалдуу кандайдыр бир багыттарды коебуз өзүбүзгө туурабы? Кыял деген асманда. Ооба. Келсе экен, президент болуп калсам экен. Ооба. Же Англиянын, Улуу Британиянын королевасы болуп калсам экен деген ушундай кыялдандар болуп калышы ыктымал. Аны эмес, азыр биз сиз менен бир аз кыялданып туралы. Эмне болушубуз деп музыкалык тынууга да орун берели. Урматтуу замандаштар, урматтуу достор, радио угармандар, теле көрүүчүлөр, барыңыздарды ушул талапка дагы ылайык азыр заманда көрүп турасыздар. Тажи вирусунан өзүңүздөрдү сактоого дагы мен чакырамын. Ар дайым өзүңүздөрдүн бет кабыңыздарды салып жүрүңүздөр, коомдук жайларга барганыңыздарда өзүңүздөргө дагы бирөөнүн ден соолугуна олак болуп, бет каптарды тагып жүрүп, жана ошондой эле багындай чүчкүрүү эрежеси, чүчкүрүү этикасын, жөтөлүү этикасын сактасаңыздар, мен ойлойм баары жакшы болот. Анда эмес, азыр музыкалык тыныгуу, анан кийин кайра жолугушабыз достор. Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Мынакей бүгүн жума күнү дагы сиздер менен биз түз эфирдебиз. Жумаңыздар марек болсун. Бүгүн студияда мен Уланбек Жолчиев жана биздин коногубуз өзгөчө бир жагымдуу сулуу бийке, актриса, ырчы Жаска Абдыразакова деген айым. Кимде ким эле бизге кошулган болсо, урматтуу достор, эстетип өтөлү. Бул бийке бизге конокко атайын Баткен областынын Кадамжай районуна караштуу Охна деген жеринен келген конокко. Өзүнү актриса, ырчы катары позициялайт. Ошон биргеликте бойдок экен, урматтуу замандаштар. Үй бүлөдө 3 бир тууган дедиңиз, 4 бир тууган, 3 уул, 1 кыз. 3 уул, 1 кыз, жалаң мырзалардын арасында чоңойгон. Бул жерде канчалаган суроонун
дагы жообун берип кетип атам. Ошо менен биргеликте урматтуу достор, 2007-жылы мектепти аяктаган, быйыл 14 жыл болуптур мектепти аяктаган. Өзүңүздөр плюс минусун чыгарсаңыздар, анан ошо менен биргеликте кеми дагы бар экен, кааласаңыздар кемин да чыгарып берет. Саламатсызбы, Жаска бийке, сизге суроом. Кечиресиз дейт алдын ала. Менин көзүмө абдан ак кол болуп көрүнүп турасыз дейт. Үй жумуштарын аткарасызбы, талаа иштерин билесизби дейт. Ой, жок. Сырттан ошондой көрүнөт ооба. Кандай десем, бир секретин айтып кетейин. Айтып кетиңизчи. Негизи мен айылдыкмын деп эле жүдөп айылдык адамдын образын жаратып жүрбөйм да. Шаарга келгенде шаардагыдай, айылга барганда айылдагыдай көрсөтүп коеюн. Чөп жулуп кечинде 9:30 жолго чыккам. Чөптү жулдуңуз. Өзүңүз көбүнчө Охнада жашайсызбы же Ошто жашайсызбы? Ошто жашайм. Бишкекте 1 ай туруп келдим. Апам наказание кылды ошого. 1 ай тургангабы? Сени 20 күнгө жөнөтсөм, сен 1 ай жүрдүң деп. Эмнеге сиз 1 ай жүрүп койдуңуз апаңыздын тилин албастан? Айт болуп калды, майрамдар болуп калды. Ошол убактан карма алып 1 ай болуп кетти. Анан үйгө алып кетти. Сахнада сулуу боло бер, үйгө келгенде ишиңди кыл деп иш кылдырды. Инстаграм баракчаман көрсөңүздөр, мен киргизгем кечээ жумуштарым историяга. Эң жакшы ушу жүрөгүңүздөн дагы үшүгүн алган мен оюмча. Кечки кайра ошо сизди суроо бере берген Инстаграмдан туугандарыңыз, бир туугандар, ата-энеңиз берген суроо дагы тажаткан болушу ыктымал. Ушу жүрөгүңүздө элеген мырза барбы дейт азыр. Жүрөгүмдө элеген мырза, кандай десем, бар же жок, же өзү билбейби аны? Толук түрдө бар деп да айта албайм, жок деп да айта албайм. Же өзүңүздүн каарманыңыз сыяктуу четтен бир сүйүп жүрөсүз, тымызын. Негизи ошондоймун, сүйөм деп бирөөнү айткан эмесмин. Билбейм эмнеге андаймын. Көп нерсени ичиме сактайм. Көп ачыла бербейм. Мисалы үчүн бирөөнү сүйөм деп айтпапмын дейсиз. Сырттан жаккан мырза бар. Бар, сырттан жаккан. Бирок айтпайм дейм. Айтпайсыз. Өзүн айтпайм. Жакшы. Аты кайсы тамгага башталат? А Тамгасына башталат. Жакшы. Тамгага башталган мырзалардын баардыгы ойлоно түштү. Азыр жүрөгү кандай болду экен? Жаска айымды тааныгандар. Сүйөм деп эч кимге айтпайм дедиңиз эле. Акыркы жолу апаңызга качан сүйөм деп айттыңыз эле? Апама Бишкекте жүргөндө айткам. Апа мен сизди сүйөм да бир 10 күн жүрүп турайынчы деп. Жок, анткен эмесмин мен. Апамдын ошол жакшы сөздөрүнөн кийин бизде Баткенде уруш болуп кетпедиби? Сени эл колдогондон кийин сен эл кыйналган убакта кантип унчукпай карап турасың, колуңан келишинче жардам бер. Үйгө каралашпасаң каралашпа деп жакшы сөздөрүн айткан. Ошодон улам Лейлеке жардам бергенбиз. Анан ошондон кийин мага кат келди. Ыраазычылык каты. Ошол убакта апам айткан, бул баары сиздин колдооңуз менен деп. Негизи эле ар бир ийгиликтерим бул ата-энемдин жана ошондой бир туугандарымдын колдоосу менен дайым ыраазычылыгымды айтып турам. Акыркы жолу 1 ай мурун айткан турбайсызбы, орто эсеп менен? 1 ай эмес, бир 10 күн болду ошо. 10 күн болду, эм. Демек азыр мынакей мүмкүнчүлүк бар, түз эфирден камерага карайсаңыз болот, же болбосо телефон менен чалып туруп, мен сизди сүйөм деп койсоңуз болот. Таңкы мана. Эмнеге урушат? Неге жеттин деп чалган жоксуң дейт. Урматтуу Жаска айымдын апасы жетти, аман эсен, жолмо-жол чалып аткан болчу. Түнү менен дагы кандай программа эле, кандай суроо бересиңер деп туруп бул жерде сүйлөшүп аткан элек, суроону айтып калабыз деп. Ошо сырларды ачып коеюн урматтуу достор. Мынакей камера сиздики, кыласаңыз. Мен жетип алдым деп коюңуз. Кайталоосу да болот. Чалса да албай койгом да WhatsApp'тан жазды, чалды, жетип туруп чалып кой, мен биякта кыжалат болбоюн деп ошентсе да. Чалган жокмун. Уйкум келген болчу. Ошол. Аман эсен келдим, кыжалат болбоңуз апа. Мен сизди билесиз го. Мен сизди жакшы көрөм. Дайым эле айтып келем, мен сизди сүйөм. Сиз бар үчүн мен ушундай жашоом сонун, сизге ыраазычылык билдирем. Мен сизди сүйөм. Азабасыз. Ушул заматта эмнегедир ушу айымдардын көбүнчө көздөрү жаш чыгып калат да. Сүйөм деген сөздү айтканда эле көздөрү жаш чыгып эле өздөрүнчө. Менден жаш чыкпайт, мен кечке айта берем да. Эмне себептен сизден жаш чыкпайт? Баягы. Өзү жашка жашагууга жакыныраксызбы өзү негизи? Дароо эле ыйлап кетесизби же өзүңүздүн мүнөзүңүздү мындай туз элестетесизби? Кандай нерсеге ыйлайм? Мен кино көрсөм же көчөдөн бирөөнү көрсөм ыйлабайм. Чыныгы бир ушундай жүрөккө жете турган
убактар болуп калса гана ыйлайм. Өтө деле мындай эмоционалдуу эмесмин. Оор басырыктуу эле. Саламатсызбы Жаска бейке, азыр ютубту чукулап отуруп сиздин Атаке деген ырыңызга туш келдим. Өзүңүздүн атаңызга жазылган ырбы качан ырдап чыктыңыз эле бул ырды дейт, өзүңүзгө жагабы бул ыр дейт. Бул өзүмдүн жашоомон алынган, албетте 90% менин жашоомон алынган десем болот. Жана клип дагы жашоомон алынып тартылды. Каарманыңыз сиздин атаңызбы дейт? Ал жок. Мен ошо атама арнап жазылган ыр. Ал менин атам болуп аткарган агайым болот, актер Манас агай. Кожомжаров. Аха. 3 жыл болду ал клипти тартканыбызга. Манас Кожомжаровго дагы чоң салам, Кыргызстан деген сөздү жакшы билет. Манас Кожомжаровго ийгилик каалайбыз. Саламатсызбы, сиз музыка дүйнөсүнө ошо аралашканыңызга өкүнбөйсүзбү дейт. Кайсыл бийге кызыгасыз дейт? Чыгыш бийине кызыгам деп үстүндө эле айтып кеттик. Музыка дүйнөсүнө аралашканыма жок, өкүнбөйм. Эгер сизде ушундай мүмкүнчүлүк пайда болгон болсо, мисалы үчүн бир 10 жыл, 15 жылга кайттыңыз. Мектепти бүтөргө мисалы үчүн быйыл 14 жыл болуп атат. 14 жылга артка кайтайлык 2007-жыл Астанада турат. Сиз мектепти аяктап жатасыз. Кайсыл жакка тапшырмаксыз? Дароо эле ошо УРДНге, юрфага тапшырмаксызбы же апаңыз айткандай медицина тармагына тапшырат белеңиз? Азыркы ойлоп таткан болсоңуз. Балким өзгөртүү мүмкүнчүлүгү пайда болгон болсо. Жок, медицинага тапшырбайт болчумун. Тапшырбайт элеңиз. Кайра эле ошо юрду тандамакмын. Эгер медик болгон болсоңуз, балким кандай медик болмоксуз? Кайсы тармактарды тандамаксыз? Педиатрбы, хирургбу? Хирург болсом керек. Хирург бул касап сойгондон кандан коркпойт экенсиз деди, э? Жок. Кандан коркпойсуз. Бул жашоодо эмнеден коркосуз? Мыкачымын. Эмнеден коркосуз бул жашоодо? Бакадан корком. Бака. Эмнеге? Билбейм. Куак деп өзүңүзгө секиргенде бакадан коркуп коесуз. Кичинекеймен коркуп калам. Жыланды жакшы көрөм. Жыланды жакшы көрөсүз, Мышыкты бирок жакшы көрөм. мышыкты, жыланды жакшы көрөсүз. Бакадан коркосуз. Жакшы. Саламатсызбы? Сизге да ийгилик. Сиз жашоодогу өкүнгөн күнүңүз барбы дейт? Жашоодо өкүнгөн күнүм болгон. Ооба. Ошону эстеп турасызбы? Унутпайм, дайым эстейм. Саламатсызбы, Жаска бийке, сизге суроо. Сиз автоунаа айдайсызбы жана жол эрежелерин сактайсызбы дейт? Автоунаа айдайм. Буюрса быйыл 11-жыл. 11-жыл автоунаа. Жол эрежесин дайым сактайм деп айтпайм, кээде шашканда бузганга туура келет. Анан негизи эле гаилердин сүйүүсү мага туруктуу. Эч качан алмаштырбайт, көргөн жерде тосуп. Пат-паттан эле штраф алып турам. Штраф алып турасыз? Пат-паттан. Эдик ушундай ситуацияны ойлойлук. Сизди ГАИ кызматынын кызматкери токтотту. Эми сырттан бул май кызматы болуп атат. Эми шаардын ичинде мисалы үчүн ПМ кызматкери, сиз кайсыл бир жол эрежесин бүттүңүз. Сулуу тапнакай жигит. Бою 1.90. Фигурасы сын. Саны мырза келди. Саламатсызбы? Кей болгондо дагы лейтенант Эшматов Ташмат. Документиңизди берип коюңуз дегенде, ошол заматта сиз эмне кылмаксыз? Жол эрежеси мындай эле буздуңуз. Жөнөкөй эле мисалы үчүн стоп линиядан өтүп кеттиңиз. Саламатсызбы дейм, биринчи сураймын. Причинасын, себебин эмне үчүн токтотконуну. Анан далилдеп берсе, макул деп көрсөтөм. Демек, урушканга барат экенсиз да барбыр, э? Же ошол заматта карап туруп келди, саламатсызбы дегенде көзүңүздө мөлт деп туруп кирпиктериңизди чаккылап, буз кечиресиз деп туруп. Бир жолу суранып көрөм. Дайым эмес, бирок көбүнчө берип жазып бергиле дейм. Анткени өзүмө дагы бир аз мындай артка тартып турат да, Жаска өзүңөн кетпе, жакшы айда деп. Сурансам кой берсе, ошол нерсеге көнүп каласың да, дайым, ой, ака, байке, кой бериңиз деп көнүп каласың. Ошого жаздырам көбүнчө эле. Кээде суранам. Шашып баратканда, ошо суранганыңызда кандай бүтүндөй ушул акча жазбасын деп эмес, колуң кармайт да, шашып атканда убактыңды алып, жок дегенде 10 мүнөт убактың кетет. Ошондон суранам шашып атканда. Жакшы, бул башкача бир суроо келип тур. Саламатсызбы? Эркек мүнөзмүн дейсиз го дейт. Эгер армияга барган мүмкүнчүлүк болсо, барат белеңиз? Барат болчумун. Армияга? Ооба, барат болчумун. Өзү ушул куралдарды колдонуп көрдүңүз беле? Атып көрдүңүз беле бир кайсы бир куралдан? Ок атуучу куралдан?
колдонгон эмесмин. Пистолеттенби, тирден жок дегенди атып көрдүңүз беле? Жок. Атып көргөн эмеси. Эң жакшы, саламатсызбы? Жашооңузда эң кызыктуу окуя болгонбу, эсиңизде калган? Тойлордон мисалы үчүн. Ырдап баратып музыкаңыз өчүп калганбы? Жар менен мисалы үчүн. Музыка дайыма эле өчүп калат. Ал уже кызык деле болбой калды го. Кандай болгон? Же сизди башка ат менен тамада алып баруучу чакырып койгон киргениңизде же күйнөгүңүздү унутуп калган болушуңуз мүмкүн, туфли калып калган болушу мүмкүн. Туфлимди унуткан күн болгон. Атымды мисалы Талант Анарбаев биздин кудул агабыз бар. Бир жолу милициялардын кайсы бир майрамы болчу. Кафеде өткөзүп атыптыр, чакырган, барып ырдайын десем, сахнада ажарлуу айым ким эле ана дейт. Ким эле атың дейт. Ошенткенде. Машал эле сиз да капа болбодуңуз? Жок. Жазка Абдыразакова десе, Жазгүл Абдыразакова Ильяздын карындашы эмес дейт. Деги эле ушул суроо келди, ушул Ильяз Абдыразаковдор ушул тараптан болот. Ушул Ильяз Абдыразаковго тууганчылыгыңыз барбы деген суроо келип тур бул жерде. Бул суроо күндө эле келет мага. Көнүп эле калдым окшойт. Ильязга тууганчылыгым жок, жакында эле ошол Ильязга ыр жаздырганмын. Жана айтып өттүм, 2-3 күн мурда бүтүрүп келдим деп. Өзү менен деле биргеликте видео тартканбыз. Менин Ильязга тууганчылыгым жок, ал да айткан карындашым эмес, чыгармачылыкта тапкан карындашым деп. Болгону фамилиябыз эле окшош. Эң жакшы. Эфирге сериалына тартылдыңыз. Дагы кайсыл бир киного тартыла турган оюңуз бар дейт? Же сунуштар болду? Сунуш болгон, бирок качан кандай кино экени белгисиз. Келечекте. Ооба, болгон. Киного тартылып бересизби деп сураган. Биздин кыргыз эстрадасынан жана ошондой эле дүйнөлүк ушу шоу бизнестеги ырчылар менен, кимиси менен сиз дуэт ырдайт элеңиз дейт. Же дуэт ырдай турган кыялыңыз барбы дейт? Кыргыз шоу дүйнөсүндө ким менен ырдамакмын? Алина Жетигенова жагат. Гүлнур Сатылганова жагат. Мисалы үчүн ушул Алина Жетигенованы айтайлык, дароо келди Ошко же Бишкекте сиз жоголуп калдыңыз, анан сунуш болуп атат, экөөңүздөр бир дуэтин ырдап чыгыңыздар деп. Ошо Алина Жетигеновага мисалы үчүн кайсыл ырды сунуштамаксыз? Өзүңүздүн ырыңызды ырдаганга сунуштамаксызбы же башкача бир ырды ырдайбы деп чечмексиздерби? Алинанын ырын ырдамаксыздарбы? Жаңы эле ыр жаздырайлы деп айтмакмын. Жаңы ырды да эстеп кеттик, дароо эсиме чыгып кетти, эми болсо белгилеп койдум эле. Жаңы ыр 3-4 күн жаздык дедиңиз. Келиңиз ушундан бир припев менен куплетти белгилеп өтпөйлү. Ушундай ыр, ушундай жаралат деп туруп эксклюзив катары. Ал ырдагын жашоомон алынган десем болот. Жашооңуздан? Тарынып, капа болуп. Көп тарынат окшойсуз негизи. Ооба. Тарынчакмын. Көп тарынбаңыз. Бирок бат эле унутуп калам. 2-3 мүнөт эле. Бул негизи кыргыздарда да бир жакшы бир анекдот бар, анчалык кекчил болуштун кажети жок деген бир анекдот бар. Өзүм унутуп калып сүйлөп, мен тарынбадым беле, сүйлөбө дейм. Ошол кечирбейм кайрылба деген ыр. Кечирбейм кайрылба. Кандай эле десең, экинчи куплетini да берейин, припев менен. Мейли. Адашып кетсем кечирим сурайм. Толугу менен жаттай эле экенсиз. Болуп турат. Ооба. Жок, жаттаган, бирок баягы ырдабаган үчүн унутуп каласың да. Бат-баттан ырдап турсаң, миңе сиңип калат. Кеттик алга. Кандай сенин жүрөгүң калды менин көңүлүм. Жаз болуп гүл жайнады, өзүңсүз бул өмүрүм. Кош эми үмүт кайда, күтпөгүн эми кайра, жолунда ак сүйүүнүн экөөбүз эки башка. Сен эми жалынба, сүйөм деп кайрылба, кечирбейм кечир деп дарайраң. Жакшы сөздөр бар, ушу нананай, дарададай, ла-ла-ла деген небесилер, сөздү унутуп калган кезде дагы ла-ла-ла. Азыр эрте менен келген үчүн оюңда бүт эле уйку. Уктайсыз. Жолдон чарчап келип, анысына алыс жолдон. Саламатсыз, мен дагы чыгармачылыкка аралашайын деп жатам элем. Эмне кылсам болот, жардам бере аласызбы дейт. Кантип жардам бере аласыз дейт. Эжүү деп жөнөтүптү сизге. Биринчи эле айтат элем, вокалдан сабак алыңыз деп. Мен дагы кыялданчумун, бат эле 2-3 ыр жазсам, болуп кетсем, тез эле жылдыз болсом деп. Бирок
канчалык ырыңдын саны көп болбосун, баягы үнүң жок болсо кыйын экен. Мен ошол нерсени түшүндүм. Эмне себептен 5 жыл окушат, компьютердин жардамы менен эле жазып койбойбу деп ушинтет элем. Чындыгында башында музыканы жакшы түшүнүп-түшүнбөй эле акчаны көбүрөөк сарптап ырларды жаздырып алгам. Азыр эми түшүнүп атам. Профессионалдуу композиторлор менен иштеп, ошо бир ырды жеткизип, образ берип ырдаш ушунчалык кыйын экен эми билип атам. Мурда кыңылдап эле ошол ырды жакшы көрүп ырдап койчумун. Автотюнстун жардамы өтө тийген экен да. Ооба. Ошон үчүн айтат элем, ырдайм деген, ырчы болгум келип жатат деген. Азыр жаштар эмне үчүн ырчы болот? Караса элдин баары эле жалтыр-жултур көйнөк, күлүп жайнап күндө тойдо жүрөт. Бизде баягы соц тармактардан мен бул жакта тойдомун, тиякта жолдо тойдомун десе жаштарга кызык болот да. Чыргап эле барып ону менен ырдап коет, анан монча акча алат деп оңой нерсеге мындай көнгүсү келет. Ошон үчүн айтат элем, вокалдан сабак алса. Көбүнчө азыр жандуу үнгө басым жасап калды элдер. Туура. Элдер да акылдуу болуп атат. Туура, акча төлөгөндөн кийин жандуу үнү уккусу келет. Көбүнчө сурап калышат. Бир кайсыл жакка барба, бул ырчы досум же карындашым деп тааныштырып калса, аны ырдап берет экен да дейт. Ал жакта аппаратура болбойт. Жандуу ырдашка туура келет. Мен тамагым ооруп атат, даяр эмесмин дегенин карабайт алар. Ырчысыңбы? Старт дегенде ырдаш керек. Демек ушул нерсе көп эле жолугат болуш керек сизге. Ырчысыңбы, ырда. Ооба. Уялбашың керек, голосум ачылган жок, анан ооруп атат элем, даяр эмесмин, даярданайын деген нерсе ырчыда болбош керек дейт да. Сен ырчы болгондон кийин уктап атканда тургузса дагы ырдап кетишиң керек. Эң жакшы. Кесибиң сүйүшүң керек дейт го. Ошол нерсеге азыр мен көбүрөөк басым жасап атам. Вокалдан дагы да сабак алайын деп. Эң жакшы алыңыз, көбүрөөк ийгиликке жетиңиз. Жакын арада да маданияттын мыкты кызматкериге жетишиңиз, анан кийин эл артист болгонго да максат болсо керек. Албетте. Эң жакшы анда эмесе азыр ушу кыялдан дагы бираз туралы, үнүңүздү дагы ачып, балким дагы сонун ырлар болот азалдыда. Ага чейин музыкалык тыныгуу достор, андан кийин кайра эфирден жолугушабыз. Кеттик алга. Мына көрбатты замандаштар, биз сиздер менен кайрадан түз эфирдебиз. Бул эксклюзив берүүсү Ынтымак радио компаниясы. Бүгүн бизде конокто кимде ким менен кошулган болсо, Жазка Абдыразакова аттуу актриса жана ырчы, ошон бергиликте жарчы деп сонун бир каарман ролун аткарган экен эфир телесериалында. Демек азыр сизге өзгөчө бир суноо. Ар жума күнү биздин берүүдө жакында мына 31 август күнү биздин Кыргызстаныбызда чоң бир юбилей болот. Быйыл 30 жашка толот экенбиз биз. Эгемендүүлүк алган 30 жаш болот экен. Демек ушул күндөрдө дагы жума күнү биз өзгөчө сиз менен биргеликте Кыргызстан жөнүндө кандай бир сөздөрдү сүйлөө максатында дагы Кыргызстанга тиешелүү, Кыргыздын тарыхына кандай бир тиешелүү сөздөрдү жана ошо оюндарды эстеп кетебиз. Бул жердеги экранга бир баам берсеңиз, бул жерде 4 сүрөт бир кайсыл бир шаардын атын камтыйт. Бул 4 сүрөт. Оюңуз боюнча кайсыл шаар бул? Шаар жердин аталышы. Кыргызстандагы жердин аталышы. Биринчи сүрөттө эмне тартылып турат? Маю. Май. Суу. Жер. Кийинкиси? Лампа. Лампочкалар, кайсыл жер болуп калышы ыктымал? Таш көмүрбү? Жок, таш көмүр билбейм, таш көмүрдө лампочка жок эле. Майлуу суу эле? Майлуу суу, азамат. Оңой бекен? Оңой. Демек, бул кайсыл шаар, кайсыл жер? Кочкор Ата. Эмне үчүн Кочкор Ата? Турат го. Турат го, Кочкор турат. Кийин Ата деген сөз турат, оңой экени. Кийинчи нефть, мунайзат. Бул нефтичи деген футбол командасы бар. 1963-жылы түптөлгөн. Белгилүү командасы, эски командалардын бири. Бул кайсыл музыкалык чыгарма, ыр? Ай селкинчек, андай теппей, мындай теп. Жолук, гүл. Гүл эмне болуп турат? Күйүп атат. Күйүп турат болсом жанып турат, э? Жан. Кызыл жолук гүлдөй жан беле? Ооба. Кызыл жолук гүлдөй жан. Эң жакшы оңой эле. Акырын кетип баратабыз, эң жакшы. Бул
кайсыл жердин аталышы? Жети өгүз. Эмне үчүн жети өгүз? Жети турат анан уйдун. Башкасычы, башкаларчы башка сүрөттө. Жүрөк Эмне болуп турат жүрөк? бөлүнүп турат. Бөлүнүп турат же жарылып турат, сынган, жарылган. Кайсыл жерде жайгашкан ушул сынган, жарылган жүрөк? Уктуңуз беле ушундай жер Кыргызстанда бар экен? Сынган, жарылган жүрөк бар, ушу жети өгүздө, өгүздөрдүн жанында турган жар. Мында карасаңыз, жарылган, сынган жүрөккө окшогон жай. Жаан жаганда кандай болгондо, жамгыр түшкөндө топурагы кызыл, астына турган сайга кызыл болуп туруп, кан сыяктуу суу аралашат. Ушундай керебеттүү Кыргыздын жерлери бар. Жети өгүздөбү? Жети өгүздө. Барыш керек. Барып ошол жерде көрүп келиңиз. Селфи кылып келиңиз. Селфи кылып келиңиз сөзсүз түрдө. Жакшы болот. Бул кайсыл музыкалык чыгарма? Бул да эски ырлардын бири. Көл, Көл. жер, Көл. асман. Бул экинчиде ашуу. Перевал турат, ашуу. Бул жерде фундамент. Фундаменттин кыргызчасы кандай болот? Пайдубал. 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 Бул аккуу. Кайсыл ыр болушу мүмкүн? Эски ырлардын бири. Ошо сиздин фамилияңызга окшогон бир бала дагы атына окшоп кетет, ошону ыр деп коюшат. Мен көлгө жалгыз келип байыр алдым. Кайсыл ыр ырдап көрбөйлү ушуну? Ильястын ырыбы? Ильяздын ыры, Мен көлгө жалгыз келип байыр алдым. Тургуздум махабаттын пайдубалын. Жаштыгым татаал жолдон жаңылышып, долондон канатымды кайрып алдым. Заматсыз. Кийинкиси. Бул кайсыл ыр? Бул дагы ыр. Биринчи сүрөттө тоолор, экинчи сүрөттө кыздар, үчүнчү сүрөттө кайрадан эле тоолор, төртүнчү сүрөттө балдар. Ала тоонун ар жагында кыздар ойноп жатышат. Ала тоонун бул жагында балдар ойноп жатышат, Ушундай сыган ырлардын бири. Бул кайсыл жер? Шамал, дарак. Шамал, дарак. Бул жердин атыбы? Бул жердин аты. Бул кайсыл? Шамалды сай. Эмне үчүн Шамалды сай? Шамал анан тиги сайды көрсөтүп турат. Дарбыздар сатат да жолдо. Жолдо дарбыздар сатат, колдор Шамалды сай. Көп барам. Көп барасыз, жолдо Мама өтөсүз. Максудан да. Ушул алып өткөнсүз. Болду, ушу менен оңой бүттү. Кутулдуңуз бул тапшырмадан. Оңой эле тапшырмадан кутулдук. Демек азыр сизге кийинки кыйыныраак бир тапшырманы бергенге туура чечтик. Бул жерде дагы башкача бир музыкалык чыгарманы биргеликте ырдайбыз. Даярсызбы? Биринчи колум бармагына. Ошон биргеликте азыр ырдаганга аракет жасайбыз. Даярсызбы? Башынан коебуз. Азыр башынан коебуз. Башынан обязательно коебуз. Болду. Ооба. Жеңиш байке кечириңиз. Жеңиш байке боло берет. Азыр немеге учуп кетишип бар. Москвага ырдай бериңиз. Москвада концерти бар экен. Биринчи колум бармагым. Хоппа. Бир окууга барганмын. Бир партада олтуруп, сырыңды сурап алганмын. Атаң барбы, апаң барбы, чакырып койчу тансага. Эжең барбы, жездең барбы, чакырып койчу тансага. 3 кол ырдап көрөлү, Экинчи колум сөмөйүн, ак бетиңден өбөйүн. Ак бетиңден өппөсөм, коргошуң жутуп өлөйүн. Атаң барбы, апаң барбы, чакырып койчу тансага. Акең барбы, бөлөң барбы, чакырып койчу тансага. Ия бале. Ой, азамат. Шаңдыра. Шаңдыра, эми ачылып баратасыз. Үчүнчүсүндө бир ырдап коелу. Ушунчу болуп калды эми. Багым. Оштон чыккан чолпонум, көчө жакка көп чыксаң, көз тиет деп коркомун. Апаң барбы, атаң барбы, чакырып койчу тансага. Бөлөң барбы, жеңең барбы, чакырып койчу тансага. Азаматсыз. Ушундай акырын коелу. Деген нерселер көп болуп кетет азыр. Сону ырдайт экенсиз, азаматсыз. Бул жерде сизге суроолор да көп келди. Суроолордун арасындагы өзүңүзгө бир жүрөгүңүздөн түнөк тапкан бир суроо чыктыбы сизде? Албетте. Азырынча ойлонуп туруңуз, азырынча убактыбыз бар. Салам ынтымак радиосу ушул кыз аябай жылдыздуу экен, мага жакты дейт.
салам деп койсунчу. Бүгүн туулган күнүм, атым Улан, гитарист, Аксынын Кызылжар деген айылынан болом, рахмат дейт го бул жерде. Улан гитарист дейт. Туулган күнүңүз менен Улан мырза. Гитарист болсоңуз чыгармачылык ийгилик каалайм. Буюрса көрүшө турган, жүздөшө турган адам экенбиз. Өмүрүңүз узун болсун, эч качан оорубаңыз, дайым позитивдүү болуп жашап жүрүңүз. Узун өмүр каалайм сизге дагы бир жолу туулган күнүңүз менен. Бул жерде дагы аябай көп суроолор келген. Негизи сиздин жеке турмушуңузга тиешелүү суроолор. Эфирдин башында айткан жигити жок, бирок көздөп жүргөн, ушул жигитти баштап башына калпак кийгизсемби деген жигит бар. Көздөп жүргөн жигити бар экен. Бул жерде да башкача бир суроолор келген. Канча жашыңызда турмушка чыгайын деген максатыңыз бар эле дейсиз? Же барбы дагы эле дейт? Канча жашымдабы? Монча жашымда деп айтпайм. Негизи эле мен кыздарга айтат элем. Классташтарың баары тийип кетти, же биздин айылда эч ким калган жок, сен эле калдың деп мажбурласа, тийбегиле деп айтат элем. Адам качан гана жашоодо өзүнү тапканда гана турмушка чыгыш керек. Анткени бул үй бүлө деген бул чоң жоопкерчилик. Өмүр бою ошол адам менен калышың керек. Ал баланы сыйлап, балалуу болосуң, балага кандай тарбия бересиң, ошол нерсеге даяр болуш керек. Жана ошондой эле кайын журтка мамиле кылгандагы бул өтө эле оор го дейм. Көпчүлүгү ошодон уланып кетет. Кайненеси бир катуураак сөз айтса, жашабайм, мен кетем, болду. Нечен жылдардан бери өзүнчө бир закон менен, мыйзам менен үйдө жашап, анан башка мыйзамга киргенде өтө татаал болот, туурабы? Характерин көрсөтүп, эркеси болуп анан кийин. Жаштар көп эле ошодон улам болуп атат. Ошон үчүн качан гана бышканда, даяр болгондо ошол үй бүлөнүн турмушун алып кете алам дегенде гана тийиш керек. Качпай шашпаңыздар. Сиз быштыңызбы? Мен быштым. Жакшы. Жабышып жашайм го дейсем. Быштыңыз. Кой бербей. Бышкан кызыл мөмө тийсе эле үзүлөсүз. Эң жакшы. Саламатсызбы, ишиңизге ийгилик. Мен келечекте ырчы болгум келет. Кайсыл университетке тапшырсам болот? Сиздин кеңешиңиз. Эгер Ошко жакын болсоңуз, Ошко тапшырыңыз. Музыкалык окуу жайына. Сиз жашоодо дайыма шайырсызбы дейт? Жашоодо шайырмын. Күлүп жүрөм, бирок ойлонуп жүрөм. Бул суроону күтүп аттым эле, ким жөнөтөт экен деп, азыр кайра келди. Эң жакшы. Сиз эмнегедир мага бул суроо жагат. Билбейм эмне үчүн. Сиз жөнүндө ким бирөө келди, сценарист. Сиздин өмүр баяныңызды жазып баратат. Анан кийин, жазгандан кийин сизде ошол даяр болгон сценарий, сиздин оюңуз боюнча драма, комедия же ужас болобу? Сиздин жашооңуздан алынган сценарий. Кандай кино болмокпу? Кандай кино болмок? Ой, комедия болсо керек. Мен барган жерим приключения. Эмне себептен комедия? Билбейм. Кайсыл жакка барбайын, ушуна бир башкача бир көрүнүштөргө ээ боло берем да. Өзүм да шашып жүргөндөнбү, билбейм, дайым. Же өзүм жашоодо ушундай болгондонбу, позитивдүү жүргөнгөбү, приключения көп болот да. Салам, Жаска, мен дагы окунадан болом. Сиз кайсыл айылдан болосуз? Мен атым Амир дейт. Мен дагы 2007-жылы бүткөм окууну дептир. Аябай сизге сонун болгондо дагы бир 7-8 эриндердин изи калган смайликтер жөнөттүр. Эх, Амир десең, мурда кайда элең? Эң жакшы. Тилекке каршы дагы убактыбыз да соңуна чыгып баратат. Кайсыл суроо сизге жакты? Ошону бир чечип алайлы алдын ала. Кайсыл суроо жакты? Мен ойлонурган жашоодогу баалуулуктар деп мени эмне элестетет? Мени элестетесиз деген суроо жакты мага. Негизи көпчүлүк эле баалуулук десе, эки этаж үйүм, машинам десе керек. Бирок мен үчүн ошол биздин ар бир мүнөттөрүбүз. Эң жакшы, демек азыр бул суроону дагы табабыз. Көптөгөн суроолордун арасында эфирден тышкары беймарал аныктап койдук ким экен деп. Демек сизге эркин микрофон. Мынакей камера сиздики. Берилбей калган суроолор бардыр. Өзүңүздүн инстаграмыңыз жөнүндө айтып берсеңиз болот. Канча катталуучуңуз бар? Ушул инстаграмыңыз кандай аталат? Сизди тойго кандай чакырсак болот? Ушу кызматтарга ушундарды эле ушул эркин микрофон аркылуу айтып кетсеңиз болот. Биринчи эле инстаграм баракчамды айтсам, Жаска Абдыразакова десеңиз эле чыгат. Эң көп катталуучусу бар аккаунт меники 79 000 болуш керек. Билбейм, карабайм деле негизи.
саныны канча болду, эмне болду деп. Мен дагы автоунам кызыл кнопка менен жанат дегенде болуп калды. Жана Амирдин суроосуна толук жооп бербедим. Окунан кайсы жеринен деген Кировдон болом, Тешевде окуганмын. Анан Кыргызстаныбызда дайым тынчтык болсун, эч качан уруш болбосун. Ошол кутман таң барыңыздарга, эми туруп аткандар болсо, эртерээк туруңуздар. Уйкуну ачыңыздар, мен болсо азыр эфирден кийин уктаганы барам деп. Уктабайм да, жумушум бар. Жумушуңуз болсо, жумуштар бүтпөсүн, аяктабасын. Жумуш деген бул жашоонун белгиси болот. Эмгектенесиң, жашайсың. Эмгектенбейсиң, максаттар болсун ар дайым. Сизге чоң рахмат эфирге келгениңиз үчүн. Буюрса дагы бир болочок чоң жана турган бир жылдыз менен биздин теле көрүүчүлөрдү, радио каармандарды тааныштырып өттүк, урматтуу достор. Жазка Абдыразакова, Жазгүл Абдыразакова окунадан болот. Танып алыңыздар, билип алыңыздар. Эми бул таанып калдыңыздар, ким билбеген болсо дагы. Чакырсаңыздар болот. Instagram Жазка Абдыразакова, эч кандай Жазка нижний пробел Абдыразакова. Барбы, Абдыразакова 05500 деген жазуулар жок. Жазка нижний пробел Абдыразакова. Абдыразакова, э? Абды деген нерсеси. Өсү жок, Абдыразакова. Кандай сүрөтүңүз турат, ушуну айтып коелу. Кара көйнөкчөн кыска, бутумду алмаштырып түшкөн. Бутун алмаштырып түшкөн, ошо бүт деле кара бербестин жүзүндө карап коюңуздар достор, ошо тапсаңыздар болот. Ар эмесе бар болуңуздар, эч качан оорубаңыздар. Эң негизгиси достор, коомдук жайларга барганыңыздарда масканы сураныч тагып жүрүңүздөр. Тажи илдети дагы азыркы тапта уктаган жок, күчөгөн дагы мезгили болуп турган кез болуп турат. Ошол себептен өзүңүздөрдүн жакындарыңыздарды, бир туугандарыңыздарды, негизи өзүңүздөрдү эчат кылыңыздар. Бул оорубадагы олак болуңуздар. Сиз да эчат болуңуз, коомдук жайда жүргөндө бет кап тагып жүрүңүз. Азыр чыгарып эле дарыл бет кап чаксаңыз, ден соолукта болуңуздар. Ден соолукта боло эле. Бар болуңуздар, угушканда угушабыз, көрүшкөндө көрүшөбүз. Сак саламатта кылгыла достор. Ынтымак телерадио компаниясы. Ынтымак,